Assalamu alaikum ustaz. Menin bir jarım jaştagı naristem seyrek kezdешүүчү оорудан улам каза болуп калды. Шипа издеп башка мамлекеттерге да алып бардык. Аллахтын буйругу экен, колубуздан эч нерсе келбеди. Сурайын дегеним, наристем азыр бейиште болобу. Көз алдымда караңгы, муздак жер астында жаткан элесте эле кыжаалатмын. Ата-энеси менен бейиште жолугушат деп уккан элем. Биз бейиште жолугушабызбы? Канткенде бейишке кирем. Ибадаттарым туура эмес болуп бейишке кирбей, наристе менен жолукпай калуудан корком. Насаатыңызга руханий жактан муктаж болуп турам. Ушул тууралуу YouTube'дан насааттарыңызды издеп таппадым. Суранам, ушул тема боюнча сабак өтсөңүз, ар бир аялдар окуган насаатыңызды, сабактарыңызды калтырбай көрүп турам. Аллах сизден ыраазы болсун дейт. Урматтуу бир тууганым, Пайгамбар алейхиссалам айтат, балагатка жетелек жаш наристе өтүп кеткен болсо, булар бейиштин босогосунда бейишке кирбей турат дейт. Кудай таалам айтат, ай кирбейсиңер десе, биз ата-энебиз келмейинче кирбейбиз деп ата-энесин саргайып күткөн дейт. Ошон үчүн ата-эне балдар өтүп кетсе, ошолор бейишке бара турган болсо, иншалла, аларды балдары бейиштен күтүп турат, ата-энеси менен жетелешип чогуу кирет деген пайгамбардын куттуу осуяты бар. Андан сырткары пайгамбарыбыздын башка бир хадисинде айтылат, ошол наристе дейт, эгерде пендеми наристесин алып койсом дейт, ошого Кудайым өзүң бердиң, өзүң алдың деп сабырдуулук кылса дейт, анда пендеме бейиштин орун берем деген башка бир осуят бар. Мындан 3 жыл мурда мен апам раматтылык Гүлжамал эжеке деп айтчу өтүп кетти. Анан апам апарып көмө турган болгон жерде бардыгы күбө казылынган кабырга кирип жаттым өзүм. Жатып апама жайлуу болду экен деп жатып, анан эми апам намаз окуп жүрдү колунан келишинче, мектепте мугалим болуп жүргөн өмүр бою, анан эми советтиктер тарбияланып калган. Анан мен мындай бир апам мындай жакшылыкты баары тилейт да. Анан ошол убакытта ошол оюма келди, менин өзүмөн бир тууган карындашым, менден 1 жаш кичүү Нурай деген карындашым, ошол 6 айлыгында өтүп кеткен экен. Анан ошону эстеп, анан айттым, мына Нурай, апамы күтүп ал, сен апам кетти. Сен бейиштин оозунда апамы күтүп жетелеп кир, ошого биз иншалла бир туугандар сага биз ыраазыбыз деп, ушунчалык мындай бир сүйүнүп, анан кабырдан сүйүнүп чыктым да. Аны ошон үчүн урматтуу бир туугандар, эми бир адам 80 жыл жашайт, бирок мамлекетти уурдап, ош бишкек жолунан жеп, ногу тесттен жеп, элдин каргышына калып, элди уруштурам деп, түндүк түштүк кылам деп, 80ге чейин жашай эмне кереги бар? Тозокко чөө турган болуп, ошон үчүн 6 айлык болсо дагы, 1 жылдык болсо дагы, ошол бейишке бара турган болсо албетте жакшы болбойт, урматтуу бир тууганым. Эгерде өлүү менен төрөлүүнүн, төрөлүү менен өлүүнүн, чындык менен бардын, жашоо менен жалгандын акыйкатын биле турган болсок, анда сурак сокут боло электе, амал кыла электе, ошондой бир мындай бир күнөөкөр боло электе бейишке перзенттер кете турган болсо, анда булардын кеткендигине биз сүйүнгөндүгүбүз макул болот. Анткени балдарыбыз жүзгө чыгып, бирок алкаш болуп өлүп кетсе, андайласы кандай болот эле. Демек, балагатка жетелеп жүрүп өтүп кеткен перзенттер болсо, анда булардын бейишке бара тургандыгы, урматтуу бир туугандарым, анык болуп эсептелет.